2026 ай 29 жамгыр бузу төгүп атат. Эшикте чатырда суукта тоң өлдүк. Assalamu alaikum. Число 2020 06-29. Элдер палатада жатышат ушинтип. Bir aydan beri жатабыз ушул жерде. Çatırlarda. Ne oldu? On çatırlar жок, пакет жабын эле жатышат. Бизге келип алып кеткилер, ушуларды группага таратып коелачы, чоңдорго жеткизип коелачы. Жамгыр болсо жаап атат. Ар ким ар жерде отурат. Жеткизип койгула туугандарга. Билер көрүшсүн, мынакей ушундай жашоо. Assalamu alaikum кыргыз элим. Бүгүн 2026 ай 28 границасы Өлөцкийде отурабыз палаталарда. Элдер көп, ушунча көп элдер. Өтө көп элдер. Ошол жерде отурабыз. Bu yerде движок иштеп атат. Элдер зарядка телефондорун сайып карап отурушат. Движокто. Ошол бизди алып кеткиле, чоңдор. Кыргыз элине кайрылам, депутаттарга. Сооронбай Шарипович, Сооронбай Жээнбек биздин президентибизге кайрылабыз. Ошону алып кеткиле. Assalamu alaikum. Туугандар, кыргыз элим. Бүгүн 2020 06-28 мынакей границасы Өлөцкийде жатабыз. Bir ay болду. Bir aydan beri ошол жердебиз. Келип алып кеткиле, группаларга тараткыла. Ушинтип жатышат, могу жерде көрдүңүздөрбү? Чатыры жетпегендер, палата жоктор. Ушинтип жатышат баардыгы. Жерде, ар жерде. Ошону бизге карап койгула, чоңдорго жөнөткүлө. Силерден жардам сурайбыз. Assalamu alaikum кыргыз элим. Эрбол эним. Ошо сен ошо политикага аралашып жүрөсүң. Жана ошондой эле биздин президентибиз Сооронбай Шариповичке кайрылып кетет элек. Жана ошондой эле кайдыгер карабаган депутаттарга кайрылып кетет элек. Ушинтип кыргыз элин талаалап 28 июнь 2020 жыл bir aydan beri көчөдө калып кеткен биздин кыргыздар бети күнгө күйүп, арасында боюнда барлар бар. Колдору шишип, буттары шишип, жерде жатып бөйрөгү ооругандар көп экен мынакей. Ушуга кайдыгер карабай, ушуларга бир жол ачып берсеңиздер, ушулар өтүп үйүндө күтүп жаткан семьяларына барат эле. Сиздерден суранабыз. Солилецкийде дагы 1000ден ашык кыргыз жарандарыбыз бар азыр. Ошолорго барып кошулалы деп мынакей топтолушуп атат азыр. Булар bir aydan beri талаалап жүргөндөр. Мына азыр биз азыр келдик, мына бузулукка. Бул жерден 73 адамды алып келткени. Машакадан келип бул жерде жөө жүрүш кылышып, аябай кыйналышкан. Бул жерде аялдар бар экен, боюнда бар, эжелер бар, чоң байкелер бар, жашы улгайып калган. Мына автобуска өлүп салып атабыз азыр. Bu avtobus менен кетебиз, кудай кааласа, Кудайым буйруса. Эсен аман. Кудай кааласа, Кудайым буйруса. Арды уже жүктөлүп бүттү, почти жарым. Бул автобус, биринчи автобус толду. 2 автобус заказ кылганбыз. Бул жерде ошол мына азыр Маштакоодон келген 35 күндөн бетер талаада жатышып, талаада жатышкан. Ошол
өзүбүздүн бир туугандарды алып кеткене келдик. Азыр Бузулуктан 2 автобус заказ кылып, биз жакта бул Амир деген дос бала бар эле. Ошол менен келдик, сопровождение кылып алып кетет. Кудай кааласа ошол 73 адамды азыр Кудайым буйруса. Ошол мына биздин бир туугандарыбыз булар. Кудай кааласа булардын да сапарлары карып калды. Кыргызстанга эми аз күндүн ичинде кетишет. Ошо Кудайым буйруса, могул биздин туугандар. Шааренбургдун автобустарын заказ кылып алып кетели деп сопровождение менен турабыз. Монда эжекелер бар, чоң апалар бар, байкелер бар, чоң кишилер бар экен. Мен көрүп аябай эле боорум ооруду бул жерден. Мына бул жерде по порядкам чыгат, Кудай кааласа, Кудайым буйруса. Биздин машина Мерс, алдыдагы дос баланын машинеси Амир деген. Кудай кааласа. Кыжалат болбогула, бардыңарга место жетет. Эч кыжалат болбогула, бардыңарга место смело жетет, Кудай кааласа. Болот, эч кыжалат болбоңуздар, барасыздар. Откройте, да, сейчас багажник. Азыр багажды ачкандан кийин аккуратно саласың. Бул бир автобус. Мына биздин бир туугандарыбыз. Булай ичиге казам. Мына азыр Кудай кааласа, Кудайым буйруса 2 автобус. Не болду? Мунага жүктөлдү да? Мына автобустар Кудай кааласа чыгып атат азыр ушу Бузулуктан Солецкий алып барабыз. Кудай кааласа автобустун ичтери. Түш көрдүңүз беле эже? Ооба. Түшүңүз чыгыптыр да? Эме кылып атамын да, мына коркуну мени деп койдуна. Чоңойтуп отурган. Жакшы эже, жакшы. Эсенамай жетип барасыз, Кудай кааласа, кыжалат болбоңуздар. Сопровождение кылып кетебиз. Окей. Бул автобуска жабыша берип, ар жакта автобуска эле чыксаңар, Жарым оякта полный. Жарымдан бөлүп. Жок, ал жакта уже чыгып бүттү го. Жакшылап неме, сыйгаштыргыла, жакшылап бар убакыт. Аякта канча эмес да? Аякта канча эмес да? Эко бирдей эле место, 50 местодан, 53 местодан. Арка автобуска деле жабылсаңар, бардыңар эле бул жерге туруп ал. Кел, жүргүлө, аяк отел ондан. Барла, ошол автобуска барла, уже жүктөлүп бүттү о автобус. Ошол 2026 ай 27-си бүгүн мынакей Свилецкийде, граница Свилецкийде ушунча элдер чогулуп турат. Өтө көп. Жардам бергиле, алып кеткиле. Окей. Ушунча көп тиги жакта да көп, өтө көп, аябай көп. Ушуну жеткизип таратып болочу тияка бияка чоңдорго, группаларга алып кетишсин, бизди бир жолун айтып койсунчу, мынчанчы күнү, тигинче күнү деп числосун. Неужели бизде эч ким укпайт, эч кимге кереги жок болобуз бул балдарыбыздан башкага? Бир кичине болсо да бир көңүл буруп койсоңорчу, жардам кылсаңарчы. Пожалуйста.
Биз ойногонубуздан кайтканыбыз жок. Биздин жумушубуз бүтүп калды. Кыргыз эли мына бардыгы биздин атуулдар мына бизде Кыргызда Манас чыккан, Манастын каны бар бизде. Ушунча эркектер, ушунча бийликте иштеген любой эле адам, бир Кыргыздын чыккан адамдары баарыңыздардан суранат, ушул видеолорду таркатыңыздар, бизге жардам бериңиздер. Себеби бул жерде адамдарга өтө кыйын болуп атат. Могу жер өтө суук. Бардык мына Кыргызстандын келечеги ушул жерде бар да, мисалы үчүнчү, могу жаштар бардыгы Кыргызстандын келечеги да турабы. Ушулардын ыраазычылыгын алдына ата-энелерибиз, мындай чоң эжелер, боюнда барлар, жаш балдар, ушулардын ыраазычылыгын ким алгысы келбейт? Ушунча элдин ыраазычылыгы менен ким байыгысы келбейт? Мына жардам бериңиздер. Кимдин колунан келсе, мына шанс сиздерге ыраазычылык алуу, мына Аллах Тааланын алдында жүзүңүздөр жарык болот, турабы? Биз мына жерде ушунчалык кыйналып, мынтип отурганыбызга, конечно, билбейм, ким күйөт, ким жардам берет. Биздин видеолорубуз эч жакка чыкпай атат, эч жакка таркабай атат. Мына кыргыз элибиз канча күндөн бери эч кандай үмүт жок да, эртең ачылабы, бүрсү күн ачылабы коридор бизге, билбейм. Ошондуктан биздин үмүтүбүз солуп, уже ар ким ыйлап, кээ биркилер температура болуп атышат, ушундай кыйналып атабыз. Сураныч, бизге жардам бериңиздер. Кимдин колунан келсе, мына кыргыз элим, чоңдор дебейин, башка дебейин, бирок ким эле болсо кыргыз элим жардам бериңиздер. Жок дегенде ушул видеолор менен бөлүшүңүздөр. Ушинтип жардам берсеңиздер да болот да, Аллах Таала ыраазычылыгы үчүн ушу элиме, ушу жерде турган балдарга, кыздарга, аталарыбызга, апаларыбызга бардыгына жардам беришиңиздерди өтүнөм. Биздин үнүбүз бийликке жетпей аткандыр. Кыргыз элим, сиздердин үнүңүздөр жетип калар. Жардам бериңиздерчи бизге да. Сооронбай Шарипович, жана депутаттар. Мен эскертип этелем Сооронбай Шариповичке. Биринчи күндөрү ошол президенттик такка отурганыңда, анан инаугурация бергениңизде эмне деп антисиңизлер? Кана ошол анттын мындай эмеси? Данелге кана? О жерде ушунча деген кыргыздын эл жатат. Бөтөн элде, бөтөн жерде. Ушул элдин жаткан жери могу топурак белет. Көрчү мына. Көргөнсүз ушул жерде. Могу палаткалар. Так эле ушундай билем. Сен жүргөн, сен жаткан билет, эме жок. Килем жок. Мен сүйлөп коеюн, анан сүйлөп, анан аны чечилер. Эми карагыла, урматтуу депутаттар. 120 депутат мына чукулда дагы буюрса шайлоо келет. Кайсы бетиң менен ушу элдин астына чыгасың? Мени шайлап койгула деп. Эмне кылган эме үчүн? Тажаттыңар го. Ушул элдин маселесин чечип бербейсиңерби? Дагы канча жатыш керек бу жерде? Ушул палаткада канча жатыш керек? Мен сүйлөгөн сөзүмө мен өзүм жооп берем. Бийлик насында да, башкасында да. Себеп бул конституциялык мен өзүм укугум. Ар ким өзүнө, өз сүйлөгөн сөзгө мындай жооп берет да. Мен силерди эч кимге акарап кылган жерим жок. Мени бирден бир дегеним мына ушул жерде жатып атып, ушул жерде жүрүп тажадык. Чын айтып коеюн. Колуңардан келеби? Жардам бергиле. Силерди колуңардан келет деп биз шайлаганбыз силерди убагында. Депутат, силерди ким шайлаган? Эл шайлаган. Ким шайлады ушуларды? Эл. Анан бул не акмакчылык? Канча жашыңыз керек дагы бу жерде? Кичине ойлонуп, хотя бы бир ушул YouTube баягы средства массовой информациядан бери койсуңар кабарыңарды. Мына күн чыгарып кетебиз, силер мындай болот деп. Болду уже. Не кылышыбыз керек? Болду. Эч ким кыспайт мындай сөздөрдү. Кыска нормально. Урматтуу жана кымбаттуу болгон биздин кыргыз элим. Биз ушул турган бүткүл элибиз, бул энелер, бул мурзалар жана кыздар, айымдар баарыбыз кыргыздын жарандарыбыз. Бир баштан бир жеңден кол, бир жагыдан баш чыгарып, кыргыз элин кыргызбыз деп келдик ушул маалга чейин. Биз бүткүл кыргыздын башкарган бийлигинен эмес, бүткүл Кыргызстанда жашаган бүткүл кыргыз элинен жардам сурайбыз. Себеп дегенде биз бардыгыбыз чарчадык. Бул жерде кыйналдык. Урматтуу элим, эгерде биз тартып уткан видеолор, биз кайрылган кайрылуулар
биздин бийликке жетпей жаткан болсо сиздерден суранабыз.